Assalamu alaikum Facebook қолданушылар, ассаламу алейкум бағбандар жамааты, саламатсыздарбы? Туғандар, мынау ысык көлді Бостериде мынандай бір контейнерге түшіп болып қалдық. Сода қылаткен ушул жигит. Бұл жерде мынау біздің Қырғызстандағы бардық чөптерді топ-топ сбор қылып, ушинтип сатышат экен. Мынанда цистит дейт, жировой гепатоз печени, лишний вес, аденома предстательной железы, дискинезия желчевыводящих путей, бронхит, воспаление почек, заболевание суставов, эпилепсия, сердечно-сосудистая система, нервоза, киста яичника, повышенный холестерин, холестатит, язвенная болезнь желудка, сахарный диабет, миома, заболевание глаза, нарушение узлового кинетический сбор, псориаз, витилиго, мастопатия, бардык ооруларга шундай чөптөр чыгарып коюптур. Бирок 800 сом экен да бир демеси, бир пакет. Эми карап көрсөң, бунун товарларында сөз жок да. Мына грибысы бар экен, насушенный грибы, жаңгак, пастила, мед в сотах. Мына болсо, бияқта болсо ушу баягы иче тургандарга экен, вермут, сермут дейт. Мына пильца, перга дейт. Мына караңыздар, козу карындын түрлөрү менен. Все это местные, да? Да, конечно. Все местное, да? Все свое домашнее дейт. Мына көрүңүздөр. Туғандар, бұндай контейнерлерден Қырғызстанда 1000-деп, 2000-деп, 3000-деп açılыш керек те. Қарасаңыздар, мына Америкада иглоукалывание, таблетка глотания деген нерсенин бардығы жоқ болып, Американын бардығы мынандай ушундай дарылуу чөптөргө өтүп, шуну менен физический нагрузка менен, же болбосо бир плавание менен, дагы ушундай бир массаж менен, укалоо менен, ушундай дары чөптөрдү колдонуу менен, табият менен дарылап атыптыр да. А биз болсо бир жылда канча миллиард сомдук препараттарды, уколдорду бардыгын алып келип туруп, бирок дагы эле эмне ооруйбуз да. Мына караңыздар. Бар жок бар экен да. Бар жоктун барды, чудо майз дейт. Мына көрүңүздөр. Буну көрүп эле уже оорубай каласың да. Буну жегенден кийин сен кайрың ооруйт эле. Анан жегениң чипсы, кола, спрайт, пепси, гамбургер, шамбургер, да бирдемелер жеп, баягындай китайский туздар менен лагмандар жеп, анан кийин биз оорубай ким ооруйт? Анан табият менен байланышыбызды такыр үзүп койсок. Мына акыркы жолу ким мондай чайларды дамдап ким ичти? Мондай чайларды эч ким иче элек. Мына биздин Бейшенбек Бекешев агайыбыздын магазинине дагы ушундай сборлорду алып келип бере турган адамдар болсо, ошол жерге дагы бир полочка кылып, ушул чайларды да сатышыбыз керек экен. Бейшенбек аке өтө пайдалуу экен. Мына көрсөңүз, кандай сонун ассортимент. Кааласаң грибы, кааласаң балык, жаңгак, малина дейсинби, эмне кандай бир түрлөрү бар жок кеңир экен. Мына көрүңүздөр.